жарыялап алалы. Азыр мынакей эң сонун кыздар кеңеши бул мектепте, ар бир мектепте кыздар кеңештери бар, балдар кеңеши бар. Көйгөйдү аябай айтышат да, мектептен баягы сөз байлыгын өстүрүп дагы еп маданиятына да үйрөтүлөт депчи. Мына ошол нерселердин баары калыптанат экен. Биз муну жоопкерибиз менен сезип, барган кыздарыбыз мына эл алдында өздөрүн эч убакта мындай тартынбай сүйлөп бере алышат деген ишеничтебиз. Ошол максатта эле ушул биз кыздар кеңешинин жакшы иштерин жайылтуу максатында ушул ишти АКРЖ эмнелер менен кеңешип, анан ушул ишти бүгүн уюштурдук. Айпери бул ушул Улуттук кыздар федерациясынын төрайымы Бишкек шаарынан келди. Ушул нерсени баарын уюштуруп жаткан ушул Айперинин дагы салымычы. Андан кийин анан кыздарыбыз дагы сөз сөйлөшөт. Саламатсыздарбы, эжейлер, кыздар. Мынакей бүгүн бизде деген ушу райондук масштабта семинар өтүп атат. Буга чейин биз ошо кыздар федерациясы менен Салиев атындагы орто мектебинин кыздары жана эжеи ушу иш алып баратып, ушул ишти биздин райондун ичинде жайылтуу максатында мына баардык биздин топ биринчи бүтпөй жана аз жактап беришет. Саламатсыздарбы, биздин топтун аты ынтымак тобу. Бизге берилген суроо кыздардын укугу тууралуу айтылабы деген суроо болчу. Албетте ар бир эле кыздар кеңеши болгондо кыздарга өзүнүн укуктарын жана милдеттерин билүүсү тууралуу айтылат. Жана 18 жашка чейин турмушка чыгуу бул кылмыш болуп саналат.